Рамазан айында кайрымдуу бол акциясы уланууда. Бул ирет супер келин номинациясынын ээси ашпозчу Бегимай Романова жана жарыктык коомдук бирикме менен биргеликте уюштурушкан. Ыйык айда ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендерге колдоо көрсөтүү максатында ооз ачыруу жөрөлгөсүн жасашып, муктаждарга жардам көрсөтүштү. Мүмкүнчүлүгү чектелгендер азыр бүгүнкү күндө Токмоктон келишет, Скөлдөн келишет, Беловодскийден, Сокулуктан, ушул Кыргызстандын жакынкы областтарынан, райондорунан келишет. Жарыктык деген коом бар. Ошол жарыктык деген коомдун фонд бар. Ошол жерде мүчөлөр, же болбосо ошого катталган 90 кишинин ичинен биз бүгүн ушул 36 биринчи топтогу майыптар, 8 экинчи топтогу майыптар. Ошолорго бүгүн биз мындайча айтканда ооз ачар ифтар кечесин тартып жатабыз. Иш чаранын бирден бир максаты коомубуздун аярлуу катмарына колдоо көрсөтүп, алардын арабызда бактылуу жүздөрүн көрүү. Бүгүн 54төн ашуун ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар чакырылган. Жарыктык коомдук бирикменин жетекчиси Гүлзар Дүйшенованын айтымында, алар үйдөн көп чыгышпайт, ошондуктан коомго аралаштырып, иш орундар менен камсыздап, кызыккан жумуштары менен алек болуусуна да жардам көрсөтөбүз дейт. Бул иш чаранын негизги максаты бул биринчиден бул психологиялык колдоо да, баягы көбүнчөсүн психологиялык жактан колдоо, экинчи жактан болсо бул бири-бири менен жолугуштуруп, өз ара баягы мотивациялык деп айтса болот, мотивациялык иш чара. Андан тышкары өз ара пикир алмашуу, баарлашуу жана тажрыйба бөлүшүү дегендей. Ушундай форматта болуп атат да. Бир чети бул ооз ачар болуп атат, кайрымдуулук кечи. Бир чети бул көңүл ачып, анан кийин өз ара баягы бири-бири менен баарлашып, пикир алмашуу да. Бул айда ар бир каалоочу өз мүмкүнчүлүгүнө жараша салым кошуп кайрымдуулук жасаса болот. Рамазан айында жылуу сөз, мээримдүү көз караш, колунан келген жардам кылуу да чоң сооп болуп эсептелинет. Биз көпчүлүгү айымдарды биз баягы көп балалуулар болуп, жалгыз бой өзүнүн балдарын баягы өзү жалгыз кыйналып жашап аткан айымдарга, анан Аллахтын сүйгөн пенде айымдарына көбүнчө кайрымдуулук көп жасайбыз да. Алай коомунун мүчөсү болгондуктан ал жакта дагы кайрымдуулук кылам. Бул жакта өзүмдүн атыман кайрымдуулукту көп кылып турам. Адан сырткары жетим балдар үйүнө дагы кайрымдуулук кылам. Ифтар берүү менен катар келген меймандарга атайын даярдалган чакан концерттик программа тартууланды. Алтынай Шайдылдаева, Күмүшбек Куттубеков, Таңкы, СТВ.